Кайсыл уна кыймылын уланталат? Бұл сүрөт қарасақ бізге кесіліш көргөзүлүп атат дагы. Кесилиште 4 уна турат. Ар бир унаның алдына стрелка түрүндө багыттары көргөзүлгөн. Анан ортодо жөнгө салгыч турат. Жөнгө салгычтын мына ушул белгисинде кайсыл уна кыймылын уланталат деген суроо болуп атат. Аны билиш үчүн биз жөнгө салгыч кайсы унага кайсы жака жүргөнгө уруксат берип атат, ошону билишибиз керек. Азыр трамвай менен көк унага жөнгө салгыч оңго бурулгула деп атат. Ал эми ак унага каалаган багытка, ал эми велосипед тепкен адамга жүргөнгө тыюу салып атат. Себеп дегенде арты менен турганда аны көрбөйт, ага көрсөтмө бере албайт. Ошондо бул кесилиште кайсыл уна кыймылын уланталат? Азыр трамвай менен көк унага жөнгө салгыч оңго бурулганга белги берип атат. Трамвай оңго бурула алабы? Жок, бурула албайт. Себеп дегенде трамвайдын жолу рельс болгондуктан бир гана түзгө кеткен жол рельс экен да. Оң жакка жол жок. Ошол себептен трамвай бурула албайт. Ал эми көк уна негизи бурулса болот эле, бирок анын багыты дагы түзгө экен да, түзгө жүрүш керек экен. Ошол себептен ал дагы жүрө албайт. Мындайча айтканда, трамвай менен көк уна жөнгө салгычтын башка белгисин күтөт, түзгө жүргөнгө уруксат бергенге чейин ордунан жыла албайт. Ошондо кайсы уна кыймылын уланталат? Бир гана ак уна. Ак унага каалаган багытка деп атат. Ошол себептен ал азыр солго бурулса болот. Ошондо бул кесилиште кайсыл уна кыймылын уланталат дегенде ак уна деген жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.